Кенже Дүйшеева окуп бүткөн китептеринин катарын толуктады. Учурда социалдык тармактарда көргөн кинолор, окуган китептер тууралуу сурагандар көп. Карантин маалында кандай китеп окуп жатасыз? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы Кенже Дүйшеева мисалы Кылычсыз самурай китебин окуп чыкканын билдирди. Ал өзүнүн социалдык баракчасына пост бөлүшүп, окуп бүткөн китептеримди катарын толуктады. Мунара Алимжан кызы чоң рахмат белгилегениңизге. Китепти көп окуган азамат кыз деп билем, деп ыраазычылыгын билдирди. Кошумчалай кетсек, Кенже Дүйшеева кыргыз шоу бизнесинде өзгөчө орду бар таланттуу чайындардын бири. Учурда Томирис продюсердик борборунун директору, Жебе тобунун продюсери катары дагы иш алып барып келет. Маалымат булагы Заманча кеткей. Теле алып баруучу Назира Айтбекова ар бир адам өзүн сүйүүсү керектигин айтат. Алгач экранга чыкканда өзүмдүн үнүмдү угуп, кебетимди көрүп алып, качып кете жаздагам. Мен ушундаймынбы деп алып кеч кейлагым эсимде. Өзүмө берген баа деле анчейин жогору эмес болчу, бирок мынчалык деңгээлде деп ойлоптурмун да. Кийин кандай болду, эмне болду билбейм, өзүмө жага баштадым. Азыркыга чейин өзүмдү сүйүү жаатында иштейм. Өзүңдү кабыл алыш, сүйүш оңой иш эмес экен. Кемтигин көрүнүп, артыкчылыгын көмүскөдө кала берет. Анан кемчилигинди кошо сүйө баштадым. Орой, кырс мүнөзүм бар. Аны жумуштарыш үчүн сабырдуулук жетпей жатыптыр. Чыдабайт деген справканы тытып, чыдайт, аябай сабырдуу деген кагаз жазып койдум. Давление болбой тынч кунт коюп угуп адамды, аны да турган турпаты менен кабыл алып, жооптуу маданияттуу түрдө даярдап, анын айтпасам элеби? Азыр Назираны мактап берчи десең, апенди кызын мактагандай жер сууга тийгизбей мактап бере алам. Өзүңө жогорку бааны берген адам гана бирөөнүн критикасын туура кабыл алат. Сындарга сынбайт, мактоолорго жардан алыс учуп кетпейт. Азыр экрандан чыккан Айтбекованы сүйүп көрөм. Өзүмдүн алгачкы көрманым өзүм азыр. Кайран гана Айтбекова, жараткандын эргүүсүнөн чыккан кызсың да, сен делер 1000 жылда бир туулбайбы деп, өзүмдү шыктатып, дем берип, компоюп жыргап калам. Өзүңдү сүй, сыйла, бактылуу кыл, анан сөзсүз тегерең бактылуу болот. Не дедиңер? Маалымат булагы Барс Медиа Чекиткейжи.